Muhtar aka, О, siz dara tanıtasınız mı qanday? жоқ жөнінде чайқанып атам суға. Қандай керемет та су. Siz buna sokuluk susun tandapsız da. Şu Caker lagerdi uyuşturuş için şu sunun boyun tandapsız. Bu yer kandayça bilip kaldığınız yer var eken. Köpçülük el bilbeyt da. Бұл жер бір Емил деген жанагы бір дизайнерден афиша чыгарган жигит бар. Ошол жигит айтып калды, мен кашкасында отурат элем да. Анан Муктар эке, ташы жок, бир соң жер таап берейинби деп. Макул дедим, анан ушул жердин кожоюнун тааныштырып, анан келдим дароо эле. 3 жыл мурда. Анан жакты биринчи көргөндө эле. Эмнеге? Свет, жол, суу бар. Суу бар, свет бар, жол бар. Анан мындай жайлоонундагы образы бар да. Анан дароо айттым, келем договор түзөлү деп. Анан 10 жылга. Анан 10 жылга договор түзүп, анан иштеп атабыз, 3 жыл өттү. Buna sunun boyunda oturabız hazırça. Şu sunun boyunda oturgan sizge suga sırıngdayt deyt ko. Ana siz dagı bir top yaşka gelip kaldınız. Ömürde öksük köp bolot, arman köp bolot adam. Argaysı adamda. Siz şu suga sırıngızda aytasız mı? Men күнүгө да айтсам уят. Аллах көрүп турат да. Кээде болот да, өзүм жалгыз келем да, эч ким жок да, жалгыз келип отуруп алып айтам сырыңычы. Мына азыр эми дагы бир сырыңызды айтып коюңузчу. Şu мына сууга келдиңиз да, эч ким жок. Сууга сырыңызды айтып атасыз. Ошо сырыңызды мына элге айтып коюңузчу бир угалы. Не дейт экенсиз? Кана сууну карап туруп. Эме мындай да чалып кетет да. Аны өчүрө туруңуз. Азыр. Өчүрө туруңуз, өчүрө туруңуз. Азыр өчүрүп коеюн. Ооба. Мына бир аз келдик да, элестетиңиз. Жалгызсыз. Şu эмне деп айтпаксыз? Сууга, кана сууга бурулуп алып айтыңызчы. Эми бул баягы ачык айтып сууга айтып атасыз. Ачык айтканда бул негизи эле баардык ойлорду ишке ашыра турган, бизди уга турган бул албетте жаратуучу Аллах Таала да. Ооба. Эми Аллах Таала адамды жерде жалгыз болбосун деп Аллах Таала жерге кереметтерин койгон да. Ошол кереметтердин бири бул аккан суу. Аккан суу да. Анан аккан суу мындай көңүлдөгү кирлерди кетирет. Ошон үчүн мен дайыма келип суунун жээгинде отурам. Сууга карап туруп мен, "Эй суу, мына ишимди аткарып койчу" деп деле айтпайм. Жок, азыр бир деп деле айтпайм. Бизди жок деп элестеттиңиз. Монолог айтыңыз, şu сууга карап бир монолог айтыңызчы кана. Эми кино тартып жүргөн кишиге айтып атам да мен, башка айтпаган эмесмин. Эми мына мен Жок, сиз эми демеңиз. жок, мен Сууга кайрылыңыз, сууга. Сууга айтып атам. Эми мен суу деп атам да. Суу. Мен мындай ыр жазгамда толкундар, ак толкундар депчи. Ошол толкундар, ак толкундар деген суу көл толкунга арналганда жалгыз сырымды силер билесиңер деп ошол көлдүн жээгинде отуруп айткам. Ошол сыяктуу мына сокулуктун суусу, толкундары силерге да айтам да. Канчалаган сырларды ичиңерге катып жатасыңар да. Канчалаган бир адамдардын канча бир нерселерин келип айткан окуялар ушул жээктерде болгон. Ушул сырды силер ичиңерге катып жатасыңар. Анан мен эмне дейм? Ошолордун ичинде мына мен да бармын. Кудай жаратканда ушундай силерди ушундай керемет кылып жараттыр. Ушундай сырыңды төгүп айта турган, кайгыңды болсо кайгыны кетире турган жараткан экен силерди. Ошондуктан силерге келип мен да кайрылып атам. Болгондо да кирип турган убакта кайрылып атам. Анан көңүлдө кирди тазартып жүргөнсүңөр, мени да бир көңүлүмдө кирди тазарткылачы деп кайрылмакмын да. Эмне? Коомдо болуп аткан кыйынчылыктар болуп атат. Коомдо болуп аткан өйдүлдүйлөр болуп атат. Алардын баарын айта албайт экенсиң. Ошол чачылып айта албайсың. Үйдө болуп аткан, үй бүлөдө болуп аткан дагы керек болсо мындай элге айтылбай турган сырлар бар экен да. Айткың келет экен кээде, ошону силерге айтып атам, толкундар. Жуугулачы, кетиргилечи дегим келет да. Тазалагылачы бизди депчи. Тазалаш үчүн сууну берген экен силердичи, Кудай Таалам. Мен тазалагылачы дегим келет да. Жүрөгүмдү тазалагылачы. Бетимди эле тазалабагыла, баарын тазалагылачы дегим келип атат силергечи. Ыйлағым келет. Кабыл болсун. Ыйлабаңыз, ыйлап жибербеңиз. Эми мына кеттик. Мына суунун бою экен. Мына
агарган тетиги боз үйлер тигилип турат. Ал şu судан мына 50 метр, 60 метр эле суунун боюнда экен. Мен сөз арасында силерге лагердин түзүлүшүн дагы айтып өтүп турайын. Мухтар аке, мына эми мына жердин түзүлүшүнө келсек, мына бул жер жайык экен, жайык, мындай тегизирак жер экен. Ушул жерде канча боз үй турат азыр? Азыр эми тигилип турган мындай 7 боз үй бар. 7 бири кыдырдап койчу эле. Ооба. Эми ушул жерден Бисмилlah. Эмне үчүн боз үйдү Бисмилlah. тандап алганыңызды мен түшүнүп турам да. Анткени сезон убагында келип тигесиз дагы. Анан кийин кайра Кышында алып кетип калабыз. кышында алып кетип каласыз. Анан боз үйдүн багаларын бир аз болсо да билген адам катары ушуну ойлоп атам да, ушу 7 боз үй турат. Бул киши каяктан тапты экен ошо боз үйгө акча? Себеби мен лагерлериңизди сүртөн билем да, эми мындай өзүнө өзү жапкан бир көңүлдүн иши да сиздики. Идеология. Ооба. Анан ушу боз үйгө бир топ акча кеткенди, канча кетти? Жалпысынан азыркы мына лагердин турган турушуна боз үйлөрдү кошкондо, ичиндеги эмеректерди кошкондо, анан могул аркаларын, мындай жааларыбызды баарын ошол жалпы лагердин дүйнөсүн кошкондо 3 миллион сом. 3 миллион сомдун оокаты турат ушул жерде. Ошол 3 миллион сомду мен эми өзүм баягы чыгармачыл адаммын да. Анан андай акча жок бизде. Бизде андай чоң эми балким жанагы күнүмдүк иштеринде, тойлорго кызмат кылган адамдарда чогулуп калышы мүмкүн, мен билбейм. Бирок биз эми баягы мындай кино тарта коюп, тарбиялык мааниде иштеп жүргөндүктөн, коммерческий эмес болгондуктан анча акча бизде чогулуп калган эмес да. Ооба. Анан мен эми баягы Мадали деген бир иним бар да. Ойтемиров. Мадали Ойтемиров деген жакшы жигит бар. Көп жылдан бери лагерди биз ачкандан бери эле кичинеден салым кошуп келатат да. Анан бир күн айтып калды да. Жүрүңүз. Интернетте жазгандарыңыз мындай бир капалуудай, бирөөгө бир тарынгандай болуп эле ушундай болуп бирөөгө капасыз. Бирөөгө капа болгондой эмне айтыңызчы деп калды. Анан мен айттым, ушундай ойлор бар. Анан ойду кыстаган турмуш жеңип атат. Анан кийин бир эми каражат керекпи деди. Каражат керек. Лагерди ичине бир этто болгондон кийин кыргыз элинин нукура бир боз үйлөрүн койсок, жааларыбызды кеңейтсек, анан момундай аркаларыбызды койсок, канча акча кетет аке? Жүрүңүз. Мына жерде ошо сиз айтып аткан Мадали Ойтемиров ажынын берген белеги турат. Ойтемиров менен чогуу келип калгам да. Ошол белек келгенде чогуу келгем, ошону көрсөткөнчө кетели. Мынаны чечиңиз. Чечкин анан ошентип айтып калды. Анан кийин мен ушунча сом кетет, бир 2-3 миллион сом тегерегинде кетет. Азыр канча керек деди. Бир 2 миллион болду, азыр жаап турабыз дедим. Макул деп. Сиз эми акча үчүн эмес, балдар үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн иш кылып атасыз. Мен көрүп атам да. Макул берели деп. Деп бир жактардан карызга сураштырып, өстөрүндө ошол убакта жок экен. Наличка жок. Наличка жок экен, таап келди. Анан мен ыраазымын ал жигиткечи. Анан ким эле ушинтип атып турам, ким эле ошондо. Жазира Travel компаниясынын ушундай түзүүчүсү, негиздөөчүсү. Ооба. Мадали Ойтемиров деген жигит. Ал жигит ушундай эми мындай берешен мындай десем деле бир эме койгондой болуп калбайын. Бирок мен анын ал жактарын эми көрүп эле жүрөбүз, жашоодо көп эле көрүп жүрөбүз да. Бирок мунул иштин маанисин түшүнгөнүнө мен баа бердим да. Эми канча киши мындай сурап кетет. Бирок ал ушул иш кыргыз элине бүгүн маанилүү, бул керек деп, анан ошону түшүнгөн үчүн бул жагы азыр склад болуп турат, складда. Ошол кишинин дагы сезон жабылды да. Ооба, сезон жабылды. Мына эмелерибиз бар. Кичинекей боз үйүбүз бар бул жерде. Тигебиз аны көчөгөчү. Ооба, демонстрационный. Демонстрационный кичине боз үйүбүз бар. Ушу балдарга үйрөткөнгө боз үй да. Анан мындай убакта алып кирип коебуз, балдар келгенде алып чыгып тигебиз. Ооба. Анан ошону ушундай алып келди. Анан былтыр жайында алып келип анан бул эмне Мадали дедим да. Ооба, былтыр чогуу келгенбиз. Чогуу келбедиңер беле? Былтыр бир 31 эмеде июлда. Ооба. Бул эмне дедим Мадали дедим. Муктар аке, эми сиз өсөсүз да. Азыр 7 боз үйүңүз болсо, мынакей момундай ыжыраган
100 bozuyuңузда болсунчу. Тоонун момундай жеринде, арчалардын ичинде, момундай шараккан суунун эки жак бетинде деп алып келип, бул жакшы үмүт менен коюп берген. Муну кийин өзү коюп коебуз буларды. А негизинде мына кичинекей бозуйлар да. Мында бир топ бозуй бар. Анан кийин бизге белек деп алып келип берип кетти. Мен эмне белек болду экен? Аябай ойлондум да. Көрсөң ушул экен. Бул адамды мына өстүрөт экен да. Өстүрөт. Көңүлдү чоңойтот экен да. Анан биз да минтип жанына минтип чоң бозуйларыбызды коюп койдук, чоңоёлу депчи. Анан кийин ушинтип анан аракет кылып бул жакты музей сыяктуу кылалы деп атабыз. Ошол модалдын белеги Муктар акем кандай болуп калат? Апарып көрөйүнчү деп алып келди да. Сонун болот. Мына бизди мына коюп коебуз. Өзүң окшогон бир коноктор келип калса. Мына жанагы сиз айткан чатыр экен, мына үстү жанагы көлөккө кылып турган. Мына тетиги жааткан жерге бул менен чатыр кылабыз. Мына көтөрсөңүз. Аркандар кылабыз. Муну алып муну азыр жабабыз. жапса үстү көлөккө көлөккө болот. Анан балдар жаата берет. Жабылсалап ошол жерде. Анан тиги немелерди алып барып мына жанагынын артына коюп койгон материалыбызды октор учуп кетпесин. Ар жак тосуп коесуз. Тосуп коебуз, ооба. Анан кыргыздын мусулман халкы дейбиз. Мусулман халкынын мусулманчылыктын эң биринчи тепкичи тазалыкта. Ооба. Руханий, гигиеналык, анан мына даратканаңызды дагы сөз кылып коелу. Себеби бул кыргыздын трагедиясы да. Муну жасаттыңыз. Муну атайын ошол жанагы достор бар эле ушундай. Жыгач менен ушундай үйлөрдү ушундай даратканалар салат экен жыгач менен. Анан ошо фирманы айтып коюңуз атын. Айтсам эми Талип деген жигит эми. Каерде ал фирма? Объезднойдо иштешет. Жыгач сатат го объезднойдо. Ооба. Ошол жерде Талип деген бир досум бар. Ал болгондо дагы музыкант да. Ошон үчүн биз экөөбүз дос болуп калганбыз. Баса бериңиз. Анан айттым ушундай дарат. Эми мен мына атайын даярданбай туруп туалетти тарталы мына. Туалет кандай тазалыгы? Мына. Мына кириңиз. Кириңиз. Мына атайын даярдаган жокпуз. Мына ичи, таптаза экен, мына таптаза Кудай буйруса. Мына таптаза. Мына ушул артынан туалетти таза калтыруу да маданият да. Ооба. Сөз айтасыңар балдарга. Тоонун башында болсак дагы ошо суубуз менен мындай. Бул болгондо да суу булактын суусу. Жакшынакай жуунганга. Булактын суусу. Мына немени ошо балдар жасап бериптир да жыгачтар. Суу атайын сууга чирибей турган материалдан кылгыла дедим да биз күнүгө жууйбуз депчи. Мына полун өзгөчө мына полу ошондой чирибей турган жана материал бар го российский. Арча, сасна. Ошондой материалдан анан жасап келип бериштим. Эми 2 жылдан бери. Ачыгын айтыш керек, ушу тоо жеринде ушундай туалет иштеп аткан өзү да ийгилик да. Моюнга алыш керек. Туурабы? Ооба. Эми ушул нерсени уялбай биз ушу туалеттин, дараткананын маданиятын киргизе беришибиз керек. Бул деген маданият үй деп кээде мындай эме кылып айтып калышат го. Бекерден сөз эмес да булчу. Дом культура деп коет. Дом культура деп коюшат. Туалетти. Туалетти. Азыр жанагы деп коет. Пакиев тушунда Максим менен жар иштеп жүрүштү. Ал жагы билбейт экен бирок. Мака менен жүгөр деп коет. Ошондой. Эл ичинде ушу туалетти тергейбиз да. Дагы бир тамашалап жүрүшпөдү эле бирөө. Бул жагында москвалыктар, бул жагында жумгалыктар деп Москвага барганда мен жумгалыктар бияна келип турбай деп бир киши сезки жана кирип кеттир деп айтып жүрүшпөдү эле. Мунун баары. Мунабыз шаркыратма экен. Кайсы? Бул атайын муну Өзбекстандан бир балдар келип, биздин жана Эшмат Келдибеков деген инибиз бар. Ооба. Ошол каржылап ушул жерден жайында балдар баягы ысык катуу ысык болуп атканда, могу жерден агызып коебуз. Ооба. Анан берден бул жагына түшөт. Ооба. Бул жагы болсо шаркырап турат. Балдардын көңүлү сергип турат деп атайын. Суунун шапатасы. Жазап коюшкан. Жазап беришкен. Муну колдонобуз дайыма. Балдар аябай түшөт кээде. Кеттик. Эми мына боз үйгө келдик. Мына боз үй. Бул устасы ким боз үйдүн? Бул Кызыл Туу деген. Кызыл Туу айылдан келди. Кызыл Туу айылдан келген ошол жактан ошол балдар жазап келишкен. Анан жанагы кичинекей боз үй бар го демонстрацияны. Аны дагы ошолор мындай белек катары беришкен да. Балдар. Мына ичине кирелиби? Кирели, ичине кирели. Бисмилла. Кирели, бисмилла. Так, түздүк тартылыптыр. Эми мына боз үй жөнүндө айтыңыз. Бул боз үй Кызыл Туунук экен. Шуну заказ 300 000 сом экен ушул? Бул боз үйдүн өзү 280 000, анан мына түйүндөгү бул жанагы килемчеси менен 20 000ден алдык ар бир боз үйдө. Аны менен 300 000 сом. 300 000ге турду. Эми ушул боз үйдү балдарга үйрөтүп атасыз.
Misal ben dele bilbeyim. Bizdin muğun dele köp bilbey kaldı. Şu boz uyga kızık atışa balдар. Muna jana bizdin manasçılar tökmölөр boz uydun jasalgasyny öz jarym gün ırdagan legendarlı bizdin tökmölör manasçılar bolgon da. Turabı. Demek boz uydu iş köp eken. Siz şunu hem kança minut aytıp berelesiz boz uydu? Ya men kim Cengiz Jok. Cengiz Jok bir kuştu bir gün Namangandan neme geçeyin? bir gün baktagan turbaýy. Bir kuştan ele o sululuğunçu. Bayanın ayıp bergen turbaýy. Ansarında emi bul boz uyda. Bir kuş emas, bul derde köp kişinin emgegi, mehneti jatat bul derdeçi. Kança kılımdar menen baran uşul akolga kelgen da. Anan em bunu misalı bir ele emesini aytalım da misalı jana özüň köp oldun. Mындай bul tündük taşsak şamal giret da. İçi şamal bolup turat. Tündükten anın ozunu açıp koysa. Birok skvozняkтай bolup, обычный skvozняктар бар go. Su ötpeyt. Su ötpeyt, adam nuru koyбойт da. Bul sutkala açık tura berse dele eş adamga su ötpeyt. Açık koyup uktasaң dele eçteke bolboysun da. Birok içi jeldep turat, şamal bolup turat da. Urup koyбойт da şamal. Şunda bir keremet var. Anan kışkızın ilgeri ortogo ot çagışkan. Meşkoy alıp ot çagışkan. Berden çıkıp turat. Eç üydün içi tütöйт. Tütün bolboyt. Şunda bir son jakşı nerseleri var da boz uydunçu. Anam misalı mundan başlay turgan bolsak, bul em bağı kerek ele. Yok, hem hazır biz kıskara aytıp koyalım. Siz kança minut aytasiz? Bular ya. Siz kança minut aytasiz şu boz uydu? Şaştın getireyin degen bazır. Aytıp baydala oturup. Baydala oturup. Anan hem biz boz uydu bir saat aytasiz ko demiş. Tarıkın nemesine. Bir saattan dele köp bolup ketет. Aytıp berelesiz. Aytıp anan emesini götörüp karmap turgandan başlap, karmap turganda kanday karmaş kerek. Al emne üstüne gıçak bolup kalat şundan al. Öte emeni. Bul özünçe sabak tema turbaýsy. Bul özünçe tema. Uzak sabak. Oşonu elge aytaly. Boz uy degen bir temabız var. Janagı Zakir Lager programmasynın alkagynda. Oşonu baldarga aytasy. İlgen ilip kalat. İlbegen kulak uçurgan getiret. Birok жазылып atat. Em bul boz uydun özünün bayağı mындай adamzatga kılgan kızmatyn ele ayta turgan bolsok, bul eň birinçi boz uy jaşagan ыңгайлуу, экинчиден көчмөн элбиз да. Көчүp жүргөн ыңгайлуу да. Мисалы бүгүн бул жерде шарт келбей калды. Дароо бир аз убакыттан кийин башка жакка көчүп кете бересиң да. Эми биздин жанагы убактыбыз мен 20 мүнөткө өлчөгөм да, 20 мүнөткө жакындап баратат. Жаа жөнүндө шерден эле айтып коелу. Эмне үчүн ушу жаакер дедиңиз? Эми мен муну аябай ойлондум да, башында көчмөндөрдү деп да атап көргөнбүз. Бирок эми баягы көчмөндөр биздин көчмөндөр оюндары бар, ошону турап калгандай болбойлу. Атыбыз окшош калбасын деп жакшы аттабайын дедим. Биринчи байлайлы дедим бир нерсеге. Жаага байладык. Жаа албетте сүннөт. Ошо жаага байладык. Экинчи жаачы десек кооз угулбайт да. Чет элдиктерде айтканда, мисалы тигилерде англистерде бар да, жаакер дегендер бар го. Ошону ошо жака байладым. Башка элдерде айтканда мындай айта алсын деп. Оңойраак айтсын деп. Кооз угулсын деди. Үчүнчүдөн bunun bayağı ırın жазып атам da hazır. Benim bayağı muzika ır жазган üçün Жаакердин özünün gimni bolat da. Ыр жазганда da göçmönдөр desek жакшы чыкпайт экен да. Жаакер desek чыгат экен да. Мисалы Жаакер бизди сүйгөн лагер деген өзүнүн ыры бар да. Сонун экен. Сонун экен, ырыңызды ая сонун экен, муну кийин ырдайбыз. Азыр эми мына быйылкы сезонду жыйынтыктап коелу. Кандай болду сиз үчүн? Балдар келгени, сиз мына өзүңүз аралашып жашапсыз. Сиз үчүн ушу быйылкы сезон эмне берди? Кандай жакшылык болду быйылкы сезондо? Мен быйыл өзүм үйрөндүм көп нерсени. Балдарга үйрөттүм дебейм. Мен өзүм үйрөндүм быйыл. Аябай көп нерсе үйрөндүм да. Мисалы, мурдагы жылдары борсокту жасап, каймак менен берип койчубуз да. Быйыл жок. Балдар өзү жасаш керек экен деп, быйыл борсокту ар бир келген поток өзү жасап атты да. Кече бир күндүк келгендер дагы борсокту өздөрү жасап, өздөрү жеп кетишти да. Балдар өзү кармап жасаш керек экен да. Кыздар, борсок кыздар жасаш керек экен. А мен мурда жасап берип коюш керек деп борсок жасап берип койчубуз да. Анан быйыл үйрөндүк да. Курут жасаганды үйрөнүштү быйыл балдарчы. Анан кызык жери мына быйыл курутту жасайт, кургатат, 7 күндө кургайт да. Анан жакшылык болуп калат, анан балдардын өзүнө берип коем да. Үйгө барганда апаңа, атаңа берип, ата, апа мен сизди жакшы көрөм. Сиз үчүн атайын Жаакерден курут жасап келдим деп белек кылып бересиңер деп ар бирине бердим да. Шаардык бала. Шаардык бала. Курут жасап бул жерден анан ошо курутун алып барып берди да ата энесинечи.
Эми кимиси берди бербей жеп койду билбейм. Бирок биз ошондой лет кылып берип аттык да. Анан бул жерден баягы уктаган. Эми бул эң чоң жашоодогу бир процесс да, адамдын уйкусучу. Ошол жерде шаарда жашаган балдар болгондуктан ой мама жөргамыш дегендер болуп атты да бул жердечи. Жөргөмүштүн кебетеси чынында коркунучтуу да. Бирок ал чөп, билесиң да. Жөргөмүш эчтеке эмес, чөп эле, жөн эле чөп да бул. Чөп жейт. Чөп жейт, жөп эле мындай денеси чөп бул. Коркунуч чакпайт, эчтеке кылбайт. Анан кебетеси чын эле баягы ужас кинолор бар го, тарбаңдаганчы. Ошолго окшош экен да. Балдар коркуп ыйлап келет да. Айтпайт бирок жөргөмүштөн корктум деп. Бирок үйгө кетким келип атат дейт да. А сурап келсем көрсө жөргөмүштөн коркуп аткан, чегирткеден коркуп аткан да. Анан биринчи экинчи күн көндүрүп, анан балдар чегирткеден жөргөмүштөн коркпой калды 7 күндөчү. Ал жөн эле биз менен жаратылышта Кудай жаратып койгон нерсе экен деп мындай балдар жакындап калды жаратылышкачы. Анан атка жакындоо. Мурда атты бул жерде иштегендер эле үйрөтүп койчу да. А мен быйыл өзүм атты балдарга өзүм үйрөттүм да. Эми кызык жери шаардан быйыл 100 бала келди 7 күнгө. 20-20дан 5 поток болду да. Ушул 100 бала бири дагы жалды, мисалы аттын жалын жал деп айткан жок да. Жүн же чач дейт. Бул эмне деп жалды көрсөм бул чач дейт, жүн дейт. Анан үйрөтөм. Бул деген жал деген болот, аттын жалы деген болот. Аттан жыгылсаң жалын төшөйт деген сөз бар. Аттын жалы көркөм, коос берип тургандыктан сүрөтчүлөр бар аттын жалын тартат аябай сонун кылып деп үйрөттүм да. Анан 3-4 күн өткөндөн кийин кайра сурасам эле кайра унутуп калат да жалды. Анан кайра айтам. Ушинтип анан жок дегенде ошо аттын турган турпатын, анын жабдыктарын үйрөнүп кетишти да. Анан бир кечегиде бир кинонун